Emil gel sen abi. Bu bakar. Bergenlerge, Emilgeni Kötörgen kala başçımızga bugün usul jaz aldığında Atnakay olup şaharda körtün salım koşkan yeribizge Allah Teala uyuşturucuların barın Allah razı olsun. Şaharımızda önügü, ösü, tinçlik, jakşılık bola versin. Allah. Давай. Az yakıp durayım, yakta da helak et. Gel. Hazır mı Emil bana? Hazır. Hazır. Selam aleyküm. Öküm suğa çok teres vereyim. Öküm kögörtü su uyturasın ardında gel. Su, monayım su kabına. Бүгін ушул бизде акция өтүп атат. Көчөдө отургузуу боюнча. Өзүбүздүн президентибиз Садыр Кожоевич быйыл ушул 2022-жыл өзүнүн жарыялыгы менен тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп белгиленген. Биз ошого ылайыктап ушу акция өткөрүп жатабыз. Бул жерде бизде 10 000 түп бактарак ушул алып келинген. Бул дагы ушул учурдан пайдаланып, ушул биздин коңшу Өзбекстан мамлекетибизге да рахмат айтып кетет элем. Ушул бизге белек катары беришти. Мына мунун баары жасап аткан бүгүнкү акциябыз бул мындан ары ошо шаарыбызды жашыл шаарга айландыруу жана ушул бак отургузуу менен дагы мындан ары биз ушул шаарыбызды мындай ыңгайлуу шаар, элге керек мындай жарактуу шаар кылып кылсак деген оюбуз бар. Жакынкы арада ушул биз мына абдан чоң дагы бир жакынкы арада бир чоң жумуштар турат. Биз ушу быйыл абдан көп тротуарларды оңдойбуз. Мындан тышкары ушул биз брендибизди бекитип, ушул бренд менен кошо баягы биздин шаарыбыздын жашоочуларга, шаардын конокторуна жана шаарга келген туристтерге мына бир көрүнүктүү, жашыл, ыңгайлуу шаарды жасайлы деген пландарыбыз бар. Мен ойлойм, ушул пландарыбызды биз ушул жакынкы арада ишке ашырып мына эми баштадык. Ушул жылдын аягына чейин ушул максималдуу иштеп, ушул бардык койгон иш пландарыбызды максатына жеткирүүнү пландаштырып жатабыз. Мен ойлойм, ошого биз ишке ашырабыз деп. Жыл сайын эле ушундай көчөттөр эгилет да, анан кароо жагына дагы көчө көңүл бурасыздарбы? Анткени жыл сайын ушундай болуп, коомчулуктар анан сындар айтылып келет, кайра курап калган учурларчы. Ушул боюнча жагдага көңүл бурасыздарбы? Туура, ушул биз ушул 10 000 көчөттү азыр мекемелерге бөлүп бердик. Ар бир мекеме ошол алган санына жараша ошол көчөттөрдү жооп берет. Ошого ошонун өсүшүн, сугарышын, урдалып кетпешин ошол ар бир мекеме өзү жооптуу буга. Бул боюнча ошол биз буйрук чыгарганбыз. Мен ойлойм, ушул ар бир мекеме өзү карап, ошону өстүрүп, ошол мындай бир жашылданга чейин жеткириш максаты ошол өздөрүн кылып беришет.
Кемдерге бияктар. Ana bismillah. Takıl özü. Ne kadar? Ben özüm atakol blogger olacağım. Suunu azırak koygula, suunu azırak. Если кто-то сядет, будет хорошо. Азамджан? Сергей, Бүгүн сонун иш-чара болуп атат. Биздин шаарыбызды көрктөндүрүү иш-чарасы. Биз жаштар уюму катары, жаш тургундар катары же активдүү тургундар катары буга кайдыгер карабай бүгүн келип өзүбүздүн даракты эгип атабыз. Анан эң негизи бул жакта эми кийинки жоопкерчилик тургундар катары биз ушул дарактардын коопсуздугун, андан ары чоң өсүнө биз зыян келтирбестен кайра кам көрүшүбүз керек. Бир гана мисалы жашылдандыруу ишкананы карабастан биз деле жарандар катары кам көрсөк болот да. Анан негизи бул иш-чара токтобош керек. Мындан ары дагы башка шаарларда же болбосо биздин шаардын башка участоктарында деле ушундай жашылдандыруу акциясын улантышыбыз керек. Ишканалар болобу же жөн эле тургундар болобу, ошого баарын чакырып кетем. Биз бүгүн бир күндө 10 000 түп бак отургуздук. Ош шаарыбызда кийинки эстафетаны биз Бишкек шаарына узатабыз.